Алла субханаху ва таала Бақара сүресінде ескерет Ибрахим алейхиссаламдың дуасын. Ибрахим пайғамбар Құранда келгендей дуа қылып атады. Алла субханаху ва таала Бақара сүресінде ескеріп атады. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآية. İbrahim aleyhisselam айтты деп атады Аллах Таала. Аллах Тааланың сөзі. О Раббим деп атады Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим пайғамбар. Рабби джаал хаза баладан амина деп атады. Моғол Меккені айтып атады. Моғол шарды тыныштық шары қылғын деп дуа қылып атады. Тыныштық шары қылғын, амандықтың шары қылғын деп амандықты тіленіп атады Аллах Тааладан. Андан кейін варзуқ ахлаху минас-самарати ман амана минхум биллахи вал яумил ахир деп атады. Бірінші тыныштықты сұрап дуа қылып, андан кейін ошол шаарда жашаған елдерден Аллахқа иман келтіріп, жана ақырет күнгө иман келтіргендерге түрлі ырыскыларды бергин деп атады. Аларга ырыскы бергин деп атады. Биринчи эмнени сурап атат? Тынчтыкты сурап атат. Андан кийин тынчтыкты сурап туруп ырыскы сурап атат. Демек алымдар айтышат, биз бул аяттан билебиз, тынчтыктын орду биз ар күнү жеп турган, ар күнү азыктанып турган ырыскыдан дагы жогору турат. Антикени бул пайгамбар Алла субханаху ва таала эскерип аткандай, ырыскыны суроодон алдын амандыкты, тынчтыкты сурады. Биз карап көрөлү. Эгерде өлкөбүздө, эгерде мамлекетибизде тынчтык болбой турган болсо, амандык, тынчтык болбой турган болсо, биз колубуздагы ырыскыларыбыздан, байлыгыбыздан, жумуштарыбыздан кантип колдонуп, кантип пайдалана алабыз? Бул мүмкүн эмес. Канча байлыкка ээ болбойлу, эгерде тынчтык болбой турган болсо, ал байлыктан биз кур жалак калабыз. Туурабы? Биз мынакей биз көрүп турабыз. Биз тынчтыктын кадыры эмне экендигин, амандыктын кадыры кандай болот экендигин биз өз көзүбүз менен, өз мамлекетибизде көрбөдүкпү? Эгерде тынчтык мамлекеттен кетип кала турган болсо, эмне нерселер болуп кетерин? Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бул аятта Алла субханаху ва таала эскерип аткандай, Ибрахим пайгамбар ырыскыдан алдын тынчтыкты сурады. Биз дагы Алла субханаху ва тааладан: "Я Рабб, о Раббим, бизге тынчтык бергин, өлкөбүзгө амандык бергин, бизди башкарып аткандарга жардам бергин, ошолорго күч кубат бергин" деп тиленели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир нече хадистеринде тынчтыктын кадыры эмне экендигин бизге баяндап койгон. Дагы Алла субханаху ва таала Курайш деген сүрө бар Куранда. Ошол Курайш сүрөсүндө айтып атат: "Фальябуду рабба хадал байт аллази ат'амахум мин жу'i ва аманахум мин хауф." Мол Кабанын Раббисине ибадат кылышсын деп атат. Кабанын Раббисине, ээсине, Аллахка ибадат кылышсын. Ал эмне аларга эмне нерсени берди эле десе, аллази ат'амахум мин жу'i ва аманахум мин хауф. Эки эң чоң ырыскысын, жакшылыгын эскерип атат Аллах Таала. Ал зат аларды ачкачылыктан тоюндурган зат деп атат. Жана коркунучтан амандыкка куткарган зат деп атат. Алардан коркунучту кетирген зат,
аларга амандыкты, тынчтыкты берген жана аларга ачкачылыктан тоюндуруп ырыскысын берген зат. Мына ушул Каабанын Раббисине ибадат кылышсын деп атат. Көрдүңүзбү? Бул аятта дагы Алла субханаху ва тааля эмнени эскерип атат? Тынчтык берди деп атат. Жана ырыскы берди деп атат. Ачкачылыктан, ачарчылыктан куткарды деп атат. Эми ошол затка, ошол Раббиге ибадат кылышсын деп атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, колубуздан, өлкөбүздөн, мамлекетибизден тынчтык кетип калуудан алдын кадырлап калалы. Кадырына жетип калалы тынчтыктын. Кудайдан тиленели. Колдон келишинче айтуу керек, деш керек, дуа кылуу керек, намаздарда болсун, кайсыл дуалар кабыл боло турган убакыттарда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи" деп атат. Силердин ким кайсы бирөөңөр өзүнүн коомунда, өзүнүн үй бүлөсүндө амандыкта таң атырса деп атат. Таң мезгилине амандыкта, тынчтыкта жетип келген болсо деп атат таңга. Аминан фи сирбихи ва муафан фи жасадихи. Жана дени сак абалында таң мезгилге жетсе, караңыз, амандык жана дени сак, ва индаху куту яумихи, жана ошол бир эле күнгө жете турган тамак аш азыгы болсо, мына ушул 3 нерсе менен таң атырса, эмне деп атат? Ва муафан фи жасадихи ва индаху куту яумихи факааннама хизат лаху дунья деп атат. Ал адамга дүниөнүн бардыгы, байлыктын бардыгы берилгендей деп атат. Демек, өтө чоң Аллахтын жакшылыктары. Ушул 3 нерсени карап көрөлү. Тынчтык эскерилип атат. Эң биринчи бул хадисте дагы. Анткени жалпы бул тынчтык жалпы элге тиешелүү. Элде тынчтык боло турган болсо, анан ар бир адамда тынчтык болот. Көрдүңүзбү? Тынчтык. Экинчиси денинин сактыгы, үчүнчүсү эмнени эскерип атат? Бир күндүк тамак ашың болсо деп атат. Болду, сага дүниөнүн бардыгы берилиптир деп атат. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, дагы кайталап айта турган болсок, тынчтыктын кадырына жетели, тынчтыкты кетирүүнү каалаган адамдарга азгырылбайлы. Айтканыбыздай, мынеке карап көрөлү, канчалаган тынчтык кетип калган өлкөлөр бар. Ал өлкөлөргө кайрадан тынчтыкты алып келүү оор болуп калууда. Кайра кайтаруу жеңил эмес, айтканыбыздай. Тынчтыкты кетирүү жеңил, аны кайтаруу оор, урматтуу мусулман бир тууган. Жана ошондой эле, бул эгерде тынчтык болбой турган болсо, Алла субханаху ва тааляга сыйынуу, динди кармануу дагы мүмкүн эмес. Динди кармануу дагы мүмкүн эмес. Эгерде жетекчилер жок боло турган болсо, мамлекеттин тынчтыгын карап турган, элдердин тынчтыгын көзөмөлдөп тура турган, анда кантип адамдар ибадат кылып, кантип жашоолорун өткөрөт? Ошондуктан биз дагы жардамдашалы, айтайлы. Умар радиаллаху анхудан келет, ал-имаму Дарими рахимахуллаху өзүнүн сунанында алып келет. Айткан: "Ла ислама илля би жамаа" деген. Жамаатсыз ислам болбойт деген. Ислам жок деген. Жамаат болсо анан ислам кармалат. Ислам тутулат, дин кармалат. Вала жамаа илля би имам деген. Ал эми жамаат, ошол исламды карманып турган жамаат башчы менен гана болот деген. Башчысыз кандай бул жамаат, мамлекет элестетилет? Жада калса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сапарга 3 адам чыгып калса, бирин башчы кылып дайындап алсын деп атат. Эми карап көрөлү. Туурабы? Сөзсүз түрдө башчыларыбыз бар, алхамдулилла. Эмне деп атат? Ла жамаа илля би имам деп атат. Имам болбосо,
башчы болбосо, өлкө башчы болбосо, падыша болбосо жамаат жок деп атат. Вала имам илля бис-сам'i ва-таа деп атат. Эми падыша, башчылык, ошол башчынын башчылыгы эмне менен болот десе, анын айтканына кулак салып, угуп, ага моюн сунуу менен болот деп атат. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Башчы эмне үчүн башчы? Ага кулак салып, ага моюн сунуу менен. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү мынакей айта турган, азыркы ушул жерден айта турган сөзүбүз ушул. Алла субханаху ва тааладан тиленейли, сурайлы, дуа кылайлы. Бизге тынчтык бер, ушул тынчтыгыбызды бизге бекемдеп бер, мамлекетибизге жардам бер, тынчтыкты бер, бизди башкарып аткандарга жардам бер дейли. Анткени, урматтуу мусулман бир туугандар, айттык, эгерде тынчтык кете турган болсо, эмне болорун? Алла субханаху ва таала баарыбызга жардам берсин, мамлекетибизге тынчтык берген болсун. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.